Өмүрзак Израилов атындагы орто мектебинин имараты Катар кайрымдуулук фонду тарабынан 10 миллион сом каражатка салынып бүтүп, пайдаланууга берилди. Мектептин ичинде атайы предметтик класс кабинеттер, чакан жыйын залы жана ичинде ажатканасы менен. Жылда ремонттолсо деле баары бир эски мектеп эскилеген кылып атты да. Анан монтип биз күткөн мектеп кирип жаңы окуу жылында даяр болуп атат. Баардык класс кабинеттери ачылып атат. Бул эң жакшы жөрөлгө болуп атат да балдарга. Баардык кабинеттердин баары тең жаңы азыркы окутуу процесстеринде методикаларга, талаптарга жооп берүүчүдөй көрсөтмө куралдар менен камсыздалды. Ошол жагы бизди аябай сүйүндүрүп атат. Жаңы мектеп 150 окуучуга ылайыкташкан. Быйылкы окуу жылында айылдагы окуучулардын саны 250гө жеткен. Мектептин окуучуларынын жарымы эски мектебинде билимин улантышат. Антсе да алыска айылдагы окуучулар менен мугалимдерге көңүл бурулуп, жаңы мектептин салынып калгандыгына кубанышып жаткан учур. Бул жаңы окуу жылында аларга чоң белек болду. Жалпы мугалимдер жамааты, окуучулар жамааты аябай чыдамсыздык менен күтүп, мына бүгүнкү күндө кубанычыбызда чек жок, баарыбыз сүйүнүп турган чагыбыз. Биз бүтүрүүчү класс быйыл бүтүп кетебиз, бирок ошондо дагы бир жыл ушул жаңы мектептен билим алып, татыктуу тарбияны алабыз деген ишеничтебиз. Жана ошондой эле мындан аркы инилерибиз, сиңдилерибиз бул мектепте билим алып, кыргыз элинин керегине жараган тартиптүү тарбиялуу болуп чыгышат деп ойдобуз. Элет элинин жаңырган окуу жылындагы кубанычы менен Катар кайрымдуулук фондунун жетекчилиги жана облус башчысы Бакытбек Нарбеков бөлүштү. Ыйгарым укуктуу өкүл бүгүн 1-сентябрда облус боюнча 114 орто мектеп жана 75 балабакча балдарга өз эшигин ачкандыгын белгилеп, татыктуу билим берүү жана билим алууга чакырды. Анткени мамлекеттик жана эл аралык донорлордун колдоосу менен жаңы мектептер салынып жатат. Ал эми мугалимдердин айлыктары 100%га көтөрүлдү. Талас облусунда мындан сырткары 1-2 ай аралыгында дагы 4 мектептин ачылышы болот. Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр, шарттар жакшырып, мугалимдердин айлык акыларын көтөрүү боюнча маселелер чечилип, мына бүгүн мугалим деген вакансия, бош орун жок убагы болуп атат. Мына бардыгыңыздарга жаңы ушул келечек муундарды тарбиялоодо жаңышык берип, жаңы дем берип, сиздер өзүңүздөрдүн кесипке мындан да жогору жоопкерчилик менен мамиле жасайт деп ишенебиз. Арышыңыздар арбый берсин. Ата-энелер сиздерди да жаңы окуу жылы менен куттуктайм. Мектептин кызыл тасмасы кесилип, элетели жана коноктор анын ичи менен таанышып чыгышты. Мектептин ичиндеги эмеректерди алуу үчүн Талас облустук өнүктүрүү фондунан 1 миллион 685 миң сом каралган. Айыл эли болгону мектептин спорт залын куруу зарылчылыгы бар экендигин айтышты. Буга Катар фондунун өкүлдөрү көмөгүн көрсөтүүгө убадаларын беришти. Биздин фонддун негизги максаты алыска айылдардагы балдардын билим алуусуна заманбап шарттарды түзүп берүү. Анткени ар бир бала тең укуктуу, билим алуу, таза тамак аш, жеке коопсуздугу жана эс алуусун камсыз кылуу керек. Биздин фонд мындай долбоорлорду ишке ашырууга ар дайым колдоосун көрсөтөт. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү Манас районундагы башка мектептерде да салтанаттуу линейка менен башталып, класстык сааттар өттү. Бул күнү өзгөчө мектепке 1-класска кирген окуучулар толкунданып, билим алууга кадам ташташты. Рахат Дүйшелиева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Догдурбек уулу, Манас району.